Ассаламу алейкум мекендештер. Такси коллегалар, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Бүгүн 25 июль, четверг, кичине кыскача иш күндү тартайын деп чечтим. Анткени элдин баары эле пятница, суббота, воскресенье тартып атып, будни күндөрдү да көрөлү дедим. Так, улица Сормовскийде турабыз. Комфорт плюста 770 күйүп атат. Saat 8:40 болуп калды. Кудайым буюрса бүгүн иш күндөн тарта кетейин. Так что биз менен болуңуздар, аяначан көрүңүздөр. Лайктан басып, подписка кылып койгула. Анткени менин каналымда 85% подписка жок эле көрөт экен. Ошон үчүн подписка кылып коюп, анан көрүңүздөр. Что-то KFC бьется, за KFC жок берет го, блин. Албай эле болчу, Эми ушул заказды алалы, анткени көбүрөөк туруп койдук. Кеттик иш таштаганда. Өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтүп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды. Так, биринчи заказды кылдык. Могу идея ұстап келдик да, короче. 37 минута. 1000 рубль. 1000 рубльден 27% комиссия болот. Мунун баары меники эмес. Таксиде иштебегендер баа түшүнбөйт да, десек бул каналга жаңы келгендер болсо процент алат, 27%. Ошол анда экинчи заказ күтөлү. Так, экинчи заказ алып келдик. 38 минуттан жарагында эле биринчи заказда эле время болду. Бирок мунку көбүрөөк төлөп берди, анткени 1,3 мен алгам да. Ошентип эки заказ кылдык. Кимде ким кайсы парк менен иштейсиң деп аткан болсо, иштеген паркым Табелов сертифицированный парк. Кимде ким жакшы таксопарк издеп аткан болсо, ушул таксопарк Табелов иштамакчымын. Таксопарктын проценти 1,5%. Анткени бул комментарийда көп болот. Кээ бир паркта 1% алат экен го деп, анткени алар самолет менен кошуп, самолетинде төлөйсүңөр 4-6%, анан еще 1% төлөйсүңөр. Ошондо получается 5-6% төлөп каласыңар. Ошон үчүн пока самолеты менен самолетти кошсоңор болот негизи, бирок пока парк менен иштей берсеңер болот. Ошон үчүн парктын проценти 1,5%. Кошулгула, чогуу иштейли, чогуу акча таап, мекенибизге кайталы. Экинчи заказ менен Реутовго келип калдык. Заказ күтүп атабыз эми. Айдаган машинам ким көрөлөк болсо ушул санатта 21-жылкы. Өткөндө жаңы эле бренд кылып салдым. Негизи бренд Яндекс бренд жок иштечимин. Заказ азайып кетип, бренд колганга туура келди. Коэффициент жарып атат. Эки заказ кылдык. Так что еще бонус кылып аткам. Эртең бүтөт бонус. Бүгүн дагы бир 10ду калтырып койсом, эртең Кудай буюрса иштеп коебуз. Пенсия алабыз, пенсия. Реутовдордун ушундай чоң домдору бар, бүт эле чоңдор. Мындай 1,63 дейт. Кеттик анда.
Полиция, полиция. Добрый. Страховка тоже? Денежки, карта. Все хорошо? Спасибо. 21 минута. Ең сом болды. Жақсы заказ болды бирок. Көрдүңөр да ушул заказ тап келатканда гаи тосты да. Негизи бүгүн гаини өтө көп көрүп атам. Буга чейин 3 жолу көрдүм. Ана бул 4-чү тосты да. Бүгүн четверг, ошо 25-и. Ошо комментарий жазып койсоңор, кимдер тосту, кимдер тоскон жок. Негизи эле жаман көп тосот таксистерди. Эмнеге жанагындай закондор мыйзамына күчкө жанагы мыйзам чыгып атат го жанагындай. Кече чыкты. Полиция өзү эле мисалы мурун судтар мигранттарды суд болуп выдворение кылчу да, мисалы соттоп, ал мисалы турмуш болуп калса өзүн обжалование кылып, кайра өзүн ушундай выборго болчу да. Азыр эми ошол выборду мигранттардан алып салды дагы. Азыр полиция тосот, полиция тоскондо же кармаганда, мисалы бирдекенин документацияны көрмөс болсо, өзүлөрү эле эме кылып салат да, депорт кылып салат да. Оңой болуп калды да. Анан мындайга дагы жол ачылды да. Аябай көп жол ачылды. Ошол эми эмне кылабыз? Башка жерде жүргөндөн кийин абайлап жүргүлө, документтерди туура кармагыла. Анткени бул регистрациянын продление кылып атканда, продление өтө көпкө чейин созулат. Бир ай, даже бир айдан ашып кетип атат да. Ошон үчүн продлениялар бүтүп атканда, ага бүтө электе эле бир ай калганда эле уже тапшырып коюшуңар керек да. Антпесе күтүп каласыңар, уже болбой калат да негизи. Деги эле регистрация өтө проблема болот. Анан ортомчул кыргыздар чыгып атат, ар кимди алдап. Эми просто бул туура эмес да негизи, өз жердештерибизди алдап. Эми ошол акчадан сен жыгап кетпейсиң, байып кетпейсиң да. Ага жооп бериш да бар да. Негизи тияк барганда жооп бересиң да. Акчаны деген негизи маңдай териң менен табышың керек, иштешиң керек, аракет кылышың керек. Анан өзүң такси коллегаларың алдап эле акча алып алып, мен кылып берем дейт. Анысы болсо ал мен кылып берем деген адамы башка бирөө кылдырат. Башка бирөөсү дагы башка бирөө кылдырат. Через болуп келип эле ортодогу мындай жөнөкөй адамдар эме болот да, кыйналып калат да. Ошон үчүн кыргыз элим кичине мындай бирибизди алдабай эле ак эле бололучу, мындай жакшы адам бололучу. Адам, просто адам бололу. Ошол жаман көрбөйлү кат тийип калса. 10 мүнөттүк жол 412 рубль. 500 рубль чыктап кетти. Сдачи не надо деп туруп. По счету 5-нчи заказ экен. 20 минута 690 рубль. Ошентип үй жака келип калдым. Анан үйгө кирип обед кылайын деп атам. Негизи суроо болушу мүмкүн, негизи үйгө башка чайканадан барып эле кыла албайсыңбы обедти деп. Уже көп болуп калды. Мен негизи постоянно үйгө келип калам обедти. Чайканага барасың, уже баарын жеп бүткөзүңдө эмне заказ кыларыңды билбейсиң да. Жалдырап туруп, жеген баягы тамагыңды жейсиң. Бирок Кудайым кесир кылбасын, просто үйгө барып, семьяны көрүп, келинчегиңдин колунан тамак жеген негизи эле сонун го негизичи. Үйдө балдарың болсо, балдардын беттерин өп алып, өзүм да ошо жакында эле кызды болгом. 2 айдан өтүп калды. 3 кыздын атасы болдум да. Кудайым буйрса. Анан кыздарымды өпкүлөп, анан чыгам да. Сагынып кетесиң го балдарыңды. Ошол жакында ошол кызды болуп айта кетейин. Многодетный деген статус болго ээ болдум да, ушундай Московского. Ондай удостоверение алдым. Мактана кетип калайын, мактанып калайын эми. Бул удостоверение эмне берет? Бул удостоверение бул мисалы парковка бесплатно. Москвада любой парковкада бесплатно. Мисалы центрге барып клиент күтүп калсаң, смело күтө бересиң да. А негизи центрда эме го, 3 мүнөт күтөсүң, 3 мүнөттөн уже
если камера болсо штраф келет да 5000. Азыр уже мен мисалы барам, любой жерден парковкада токтой калып отура берем да. Ошонусу жакшы болду. Ошол куттай кетсеңер болот, комментарийден жазып, өзүңүн оюңарды айтып дегендей. Ошо мен азыр үйгө кирип обед кылып чыгайын. Кайра барып иштей баштайбыз. Бүгүн колдон келсе, ар бир заказ тартып, просто бүгүнкү четверг күндүн ишин тартайын деп атам да. Ошо а то элдин баары эле баягы субботаны, воскресеньени тартып, пятницаны тартып эме болот атпайбы? Анан да бизге кечке болсоңуздар таксинин минусун айтам, плюсун айтам, плюс дедимби? Ошондой эле плюс деп, таксинин плюстарын айтабыз, анан минустарын айтабыз. Ошо айначан көрүңүздөр анда дагы. Нучо жигиттер, обед кылып чыктык, саат 2:30 болду. Үйдөн чыгып бир заказ алып келдик, 14 минута 570 рубль. Анын аркасынан эле заказ түшүп калды, экинчи заказга кете берелим. Уже бул по счету 7-чи заказ, по-моему. Так, 10 минута 369 рубль. Так, 8-чи заказ. Санап атасыздар жигиттер, канча заказ? Тура эле тартып атамбы? Адашпай эленби? Алырдын аты Зарыкканда. Азыркы учурда жигиттердин ырдасы келип турган ырлардын бири. Кудайга шүгүр. Анда эмесе сиздер үчүн Зарыкканда. Ажарыңа арбалып, дидарыңа зарланып, қаны ырдадым, бұлбұл құшқа айланып, қино салған қылығың қызғалдақтай бұралып, күн кешке созым обын күкіт болу үн салып, үн салып, үн салып. Айыбы жоқ жаралған ажайып көркөмүңө, ашығыр арнаймын асыл кечим өзүңө. Өшпес болуп жанасың, ыртсымал жүрөгүмдө, өзүң гана болсоң дейм өмүрлөшүм өмүрдө, 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 өмүрдө. Эң сулуунун ичинен өзүңдү каалаймын, туткуну болдум эркем тушаган бул жагдайдын. Бир өзүңдү ойлоймун, бир өзүңдү самаймын, тагдырга башымды ийип тарттым сенде убайым, 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 убайым. Алдыман чыга калсаң, айсымал түндө жаркып, арзым күйчеван сайын алолой сага тартып, мүлүмүңдөп чыга келсең, күндөй жаркып таңдагы, сусатат бүткөнү боюң, сулуулугуң андагы, 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 андагы. Караның азар болуп, кайгырсам кубансамда, үн жалгыз өзүң теңсейм келсең бучагыма, сагынтасың күн сайын саргайтып сары санада, арманга тунчуктурбай алганым болчу жанымда, 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 жанымда. Бир заказды жаап туруп, экинчи заказ сразу эле маршрут болуп кетти да, бирөөсү түшүп кетти, бирөөсү отурушту, короче. 849 рубль. Кечке эле заказдар тарта бербей, кичине сүйлөп берейин, жана өзүм айтпадым беле. Эконом менен комфорт плюстун айырмасын депчи. Экономдо айырмасы эмне? Кидала көбүрөөк болот. Экономдо ар кандай мастар, наркомандар, чөт. Мисалы комфорт плюста мен иштегениме уже 3 жыл болуп калды. Комфорт плюста.
мындай аябай эме көрө элекмин да, бүт эле нормально да, эч ким урушкан эмес мен. Может болгон чыгар, 2-3 болчу. Калгандар бүт эле клиенттер нормально да. Ошондой азыр бул кыргыз мекендештерибиз, жердештерибиз таксиге өтө кымбат машина алып алышат да, выкупка, лизингке. Машина берсе эле сүйүнүп эле алып алышат да, мындай айткандачы. Ал машина өзү азыркы моментте машина азыр өзүн актабайт. Анткени машина кымбат. Выкупка алып атышат, мисалы 4 миллионго. Ал машинаны 4 миллионго алганга не стоит да, негизичи. Аны алып төлөгөнчө эле ал машина уже чачырап жок болот да. Ошон үчүн мекендештерим жөн эле вот мен силерге совет берет элем, азыр машина вообще албай эле койгула. Лучше арендада эле иштеп жүргөнүңөр ошол выгодно болот да. Машина берсе эле ала албайчы. Анан жакында эле биздин каналда 10 000 подписчик болуптур. Рахмат баарыңарга. Ушинтип колдоп, лайктан басып, подписка болуп дегендей. Мен просто бул видеону көп киргизбейм да, кээде ошо тартып коем негизичи. Анан 10 000ге чейин биз көп эле иштерди кылдык, элдерге көп жардам бердик. Мактанганда болбойбун. Мисалы мурун ызычууда просто мен көп эле видеолор өчүп салгам да. Көп видео өчүп кеткен. Мен көргөн элдердин акчаларын алып бергенбиз, мисалы 200 000, 300 000га жакын алданып кеткендер болгон, алардын акчаларын алып бергенбиз. Эми мактанганда болбош керек, негизи көп эле пайдабыз тийди. Так что дальше кызматты кыла беребиз, Кудайым буйрса. Ошон үчүн подписка боло электер, подписаться кылыңыздар, лайктан баскыла, оюңар болсо комментарийдан таштагыла. Ошону айтайын дегем. Так, 19 заказ, что күнгө көрмөдөт, 19 заказ, 7 минута, 474 рубль. Аркасынан заказ берди, аркасында заказ кетти эми. Так, 1 минута айта. 20 минута почти, 538 рубль. Что-то заказдарым арзан болот деп коем. Кандай дейсиңер? Экономдо да ушундай заказдар болот го негизи. Же менде да ушундай болот го. Мен эконом ташып жүргөн эле болот атам негизи. Чыта кеткилечи комментарийга. Ким канча таап атат, канча болуп атат, экономдо кандай болуп атат, бизнес класста кандай болуп атат. Азыр эле клиент түштү эле. Эме болуптур, проверка болуптур да, за соблюдение стандартов тарифы комфорт плюс 2 балл кошуптур. 23 болуп калыптыр. Негизи бренд жакшы экен, бирок бренд чаптагандан кийин эле заказдар мындай, бирок майда заказдар берип атат да, вообще майда болуп атат да. Улица Крылатскийде турабыз, биягы парк, домдор экен. Азыр заказды күзөбүз эми, иштейлем. Саат 1,5 саат иштеткенбиз дагы. Sağınam gana seni, oy oylonum. Sanadım gana estep kadırım. Kaysele gana Так, 12 минутта тап келдик. 507 рубль болду. Саат 7:15 болуп калды. Бул телефондо 18:19 болду. Биякта 18:19 болду. Получается, мен саатымдын, машинанын
саат отура эмес экен. 1 саат шашып жашап атыптырмын да. Азыр коеюн эми. Жигиттер азыр мондон прикол болуп кетти да. Бу эмне бул 46 болуп кетти го. Эмне бул? Эмне бала? Азыр көрөп. Эмне болуп кеткен мыяктын бар, Ушундай да бала чыгып калды, Кимде ушундай болду, жасып калачы? 16 минута. 800, почти 900 рубль болду. Домой коелу. Саат 7 болуп калды. 12 саатта иштейбиз да негизи, Домой коюп үйгө барбай салалы эми. Так, Кудайым буйрса, акыркы заказды кылдык. 30 минутта жүрдүк. Канча болду экен, 862 рубль. Саат 7:30 болду. Үйгө кеттик эми. Азыр жыйынтыгын айтабыз. Заработок 7743 рубль болуптур. Эртең менен ишти 07:46 алганбыз биринчи заказды. Ошол жигиттер видеону жыйынтыктап коелу. Бүгүнкү иштеген акчам 7743 болуптур. Ровно 12 саат иштедим. 12 саатта ушунча болду. Бул обычный күндө 4-күндүн акчасы. Бул акчадан минус 1200 сом бензин алабыз, анткени 200 км жүрүп турмун. 200 кмге почти 20 литр бензин да коелу, грубо говоря. Андан минус 500 сом амортизатор калам мен постоянно. Ошо менен 6000 калат да. Ошо бүгүнкү күндүн акчасы 6000 сом болуптур. Кредит төлөбөйм бул машинага, аренда эмес, өзүмдүн машинам. Ошондо мен эчтеке кылбай калат экен, ошондо 6000 иштеген болот экен. Если арендада болгондо, анда 3000 иштесең болот экен Комфорт Плюста. Ошол бардык заказды калтырбай тартпайга аракет кылдым. Так что анда анча-мынча звук жакшы болбой калды кээ бир жерден, ошон үчүн кечирим сурайм. Видео жакса лайктан басып, колдоп, подписка кылып кетиңиздер. Мындан да видео чыгарып турабыз. Ошол эмне демекчимин, барыңар ак жол. Азырактан иштегиле, уктап иштегиле, анткени көп жерлерде авария болуп атат, таксисттер уктап кетип атышат. Ошон үчүн өзүңөрдү аяп 12 сааттан иштесеңер болот ошол. Ошол барыңар ак жол. Көрүшкөнчө анда. Аман болгула. Күч бирдикте. Азыр ошондо таксилер иштебегендер Куба күнүнө 6000 сом табат экен дегенде сразу көбөйчөт да. Мисалы 6000 10 күнгө 60000, 20 күндө 120000, 30 күндө 180000 депчи. Мисалы айына 180000, 200 табат экенсиңер депчи. Анткени бул Москвада жашоо билесиңер, жашоо кымбат турат. Квартира төлөш керек, бала бакыра багыш керек. Ошо менен эле 10 000 болуп эле жок калат. Так что ойлобогула, таксисттер миллионер экен деп.